Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө өлкөбүздүн желегин желбиретип дүйнөгө тааныткан, ошо менен бирге жакында эле VEF Global уюмунун Гран-при 2-синин чемпиону болгон ушул Рыскулбек мырза тууралуу көрсөтүү даярдаганбыз. Анда эмесе баштадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда айткандай биз бүгүн ушул кыргыз элинин сыймыгы болгон Рыскул мырза менен маекти баштасак. Рыскул мырза мындан бир топ ай башта дейбизби, өткөн жылы дейбизби, маек курганбыз, бирок анда да жакшы жетишкендерди багындырганмын, бирок бул көрсөтүүбүздө аябай бир чоң жетишкендикке күбө болуп отурабыз да. Ушул жетишкендик тууралуу кетсин. Рахмат. Тура эле былтыр мындан bir жыл мурун маек курган элек. Анда чемпион Азия болгондо сүйлөшүп отурдук эле. Азыркы кезде ошо былтырдан бери даярданып катуу. Быйыл VEF Гран-при 2 турнирине катышып, ушундай жеңишке жетип отурабыз. Мына көрүп отурасыздар. Толкундоолор катуу жакшы болуп атат. Сөз менен айтып бериш кыйын болуп атат. Анан машинаны жөн эле алып минсең, сатып алып минсең башка, утуп алып минген башка экен да. Аябай азыр кубанычы бүтүп атпай. Күндө досторум менен, үкөлөр менен дагы эле майрамдап жүрөбүз. Кандай ошол туштарын айтсаң, эмне уттуң ошол турнирде? Ушул унааны койгон адам ушу спикер Дастан Артысбекович агабыз коюп, өзү кол менен ыйгарып тапшырды. Терең ыраазычылыгын билдирем, ушунчалык спорттууларды колдоп, келип өзүнүн алтын убактысын келип бөлүп бизге спортсмендерди колдоп берген үчүн терең ыраазычылыгын билдирем. Менде бир суроо пайда болуп атат да, мисалы көп спортчулар мына үй бүлө кургандан кийин мындай чынын айтканда аркага кетет да. Сен үй бүлө кургандан кийин алдыга кадамдарың күчөйт да. Эмне себеп болот? Себеп айырмасы бойдок жүргөндө башка, үй бүлөлүү, семьялуу болгондо башка, Кудайым барака берет дегендей. Анан бир жагынан ушу аялыңдан да көп нерсе зависет экен. Может, мен келдердин баары эле айтып атат, аялың ак жолтой келин экен, ак жолтой аял экен депчи. Мындай каршы болбойт абы? Спортко? Жок, спортко каршы болбойт, наоборот, жардам берип, моральный поддержка берип, жакшы жардам берет. Негизи өзү билчү эле сен спортто кандай? Ооба, билип эле, сүйлөшүп жүргөн кезде эле билип,
экөө спортсмен экенин. Башынан эле каршы эмес. Башынан каршы эмес. Демек поддержка күчтүү болот тур. Поддержка күчтүү болот. Кудай кааласа мындан дагы чоң турнирлерде урушабыз, результат көрсөтөбүз Кудай кааласа. Уважаем друг друга, пожали руки, желаю удачи. Финалдык тиреш урматтуу телекөрүүчүлөр, Рыскылбек Ибраимов, Арген Маратбек уулу 16 спортчунун ичинен экөө гана чечүүчү беттешке келип жетти. Жана экөөнүн арасынан бири сурулуп чыгат. Раунд башталды. Алгачкы иш-аракеттерге биз баам салабыз. Попадает, поднимает большой палец вверх сейчас. Здесь Арген кому-то. И вот здесь проход. Ой, красиво. Очень эффектный тейкдаун в исполнении Ибраимова. Помню, что его соперник является чемпионом Санкт-Петербурга по вольной борьбе. Ну и вот сейчас борьба в партере. Ну, одной рукой сейчас блокирует своего соперника Арген, но все-таки удобное положение именно у Рыскылбека. Ну, албетте, Рыскылбек Ибраимов азыр жаш абалда тармалып турат, атаандашын далысына басып. Ал эми Рыскылбек Ибраимов мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланып калышы керек. Аны атаандашын тургузбай көп убакыт бою жата турган болсо жакшы упайларга ээ болот. Менимче азыр атаандаштын артында Рыскылбек. Ал эми Арген болушунча турганга жол издеп жаткан мезгили. Күчтүү сол колу менен азыр катар менен сокуларын багыттап. Боковой контроль и одну руку соперника сейчас заблокировал. Боец на распятие. Вот так. Одной рукой сильнейшие удары Рыскылбека Ибраимова. И это распятие сейчас, конечно же, я думаю, может поставить точку в этом бою. Все, друзья. Бой окончен. Это был легендарный турнир Гран-при WEF. Андыктан жеңиш менимче бул спортчуга сөзсүз берилет. Ал эми Арген башын жерге салып отуруп калган мезгили. Спикер Жогорку Кеңеши Руслан Жумабеков. Да, Рыскылбек Ибраимов, победитель Гран-при наивчайшего веса. ВФ уюмунун версиясы боюнча албетте бардык атаандаштарын жеңип алды. 4 беттешти өткөрдүк. Рыскылбек, покажи ключи от машины. Поаплодируем, друзья. Через некоторое время он выйдет, сядет на эту машину и первые километры будет прокатывать, а мы давайте на это все вместе дружно посмотрим. Биринчиден мени алансоо менен бул дүйнөгө келтирген ата энеме ыраазычылыгымды билдирем. Экинчиден экинчи ата эне болуп мага тарбия берген спорттон өзүм агайым Нургазы Амиркуловго жанындагы даярдаган адамдар, досторум, үпөгөр акаларым баарына ушул өткөргөн красавчик Руслан Кыдырмышевге ата энеме ыраазычылыгымды билдирем. Заслуженный сенин поясың. Рахмат. Ана күлүшталарын алдың, техпаспорт менде болот да. Мына официально техпаспортты вручат этейин. Рыскыл, ты заслужил чемпион. Куттуктайм, дорогой. Рахмат. Качтырлайым кичине качтырлайым. Сүрдөп кетиши мүмкүн, нем кокустан качтырласын. Висота. Рыскыл жөнүндө айтып кете турган болсок, Рыскыл 2001 жылы Москва шаарында келип баштаган. Баягы залда жүргөндө, бир кичинекей бала жүргөндө, Рыскылчы. Анан залда тренировка кылып жүрүп, жигиттер менен машыгып жүрүп, анан жок болуп кетти. Анан жок болуп кетип, случайно эле Москвада Макдональдста биз достор менен, ошо спортсмен балдарым менен чай ичип, тамактанып отурсак, сырттан Рыскыл кирип келип калды. Кичинекей бала эми, анда Рыскыл деп деле тааныбайт элек. Анан неме келип учурашып калды менен, учураш анан. Залга келип атасың, чода көрмөй кеттиң десем, Рыскыл айтат.
ага мен уже жашым өтүп калган окшойт, мен залда менен кичинекей балдар уруп атат, мен барбай эле коет окшойм деп баштады. Анан мен айттым, сен жап-жаш болсоң, эми келгениңе бир 5-6 ай болсо, ошондо эле сага результат болуш керек эмес да. Сен көптөгөн мээнетти кылсаң, анан результат чыгат. Ага чейин чыкпайт да, бир жарым саат токтой сүйлөдүм эле. Ошол айткан сөздөрүм таасир эткен экен, эртеси күнү келип баштаган. Келип анан каттуу баштап, катырып, ошондон кийин уже чемпионат Азия, Евразия, СНГ, ошол международный турнирлерди утуп, кийин чемпионат мираларды утуп, ошентип анан уланып кеткен. Ошол ВЭФте мисалы уттуң да эмес, азыр жоопкерчилик мойнуң аябай мындай кыргыз элинин үмүтү сенден аябай мындай чоң болуп калды да. Чоң болуп турат. Алдыдагы адамдар кандай? Алдындагы адамдар Кудай калса мындан кийинки этең декабрларда бир бойлорду үстөшүп атышат менеджерлер. Может Россиянын ичинде, может чет мамлекетте болуп калышы мүмкүн. Бирок точно пока белгисиз. Башка уюмга да эме ошондо? Башка уюмдарга. Башка организацияларда ушабыз, чоң организациялар. Ушул организация уюмдарга мисалы кандай мындай тепкичтер кандай болот? Мисалы ВЭФтен кийин кайсыл, андан кийин кайсы дегендей. Жок, эсли негизи мировой шердеге карайт. Шердең жакшы болсо, жакшы организациялар катырак түзсөң болот. ВЭФте деле көп урушуп кеткен балдар бар. Ошолордун көп жакшы организациялар турушуп атат. Азыркы кезде мен быйыл 1 жылдын ичинде только ВЭФте урушуп атам. Эми Кудай кааласа мындан кийинки бойлорду может чет мамлекетте өткөрөбүз. Башка уюмдарда? Башка уюмдарда өткөрөбүз. Анан бир мына эл арасында жүргөн сөз бар да. Жанагы Ош шаарында өтпөдү ВЭФ мындан башталган турнири. Ошондо баягы спортчулар менен келишип алышыптыр деген пикир жаралды да, айрым мындай көрүүчүлөрдөчү. Бирлесеңби сен ошол жердеги спортчулар? Пикир кандай, сенин оюң кандай? Мен оюмча чыгып эле бир утпайдым. Эң бат уткан сен болгон окшойт менин оюмча. Ооба, 20 секундда уттум мен. 17 секунд. 17-20 секундда уттум. Негизи ал жерде сүйлөшүү болбойт. Просто менин рейтингимдеги бала эмес да, менин сопернигимчи. Слабый баланы алып келип койгон үчүн мындай. Аны сен билбейсиң. Аны билбейсиң. Сырттагы адамдарга ошондой көрүнүп калат. Негизи сүйлөшүп алынбайт. Эч качан ондай нерсе болбойт. Просто сопернигиң эле бир слабый болуп калса, сырттагылар ошондой көрүнөт да. Так эч ушундай. Чыгышта эле өзү кыйын. Так эч андай сүйлөшүп алып, анан баягыдай нерселер болбойт. По прозвищу Добрый представляет клуб РМ. Приветствуйте! Рыскулбек Ибраимов, Кыргызстан! Рефери поединка Николай Шарипов, Россия. Ребята, соблюдаем правила, уважаем друг друга. Вы профессионалы, напоминаю, в затылок не работаем, в позвоночник не работаем. Коленного голову только в стойке, экипировку и сетку не хватаем. По команде стоп, прекращаемся действия. Все понятно? Удачи обоим по углам. Судья! Внимание, бойцы! Файт! И это рекорд нашего турнира пока. Удушающим приемом одержал победу Добрый Рыскулбек Ибраимов, ЛМ, Кыргызстан. Награждаем, аплодируем, поздравляем. Музыку врубай. Спортта жүргөнүнө 9 жыл болсо, Рыскул спортта 9 бел курупту. Спорттун өтө алары болсо мындай жөнөкөй эмес, алда өтө мындай титулованный, өтө чоң масштабтагы бел курлары да аларчы. Айтып өтсөк, алар
Кубок Миранын 2 жолку чемпиону, Азиянын чемпиону, кармаш урушу боюнча дүйнөлүк чемпион 2 жолку чемпиону болгон. ММА боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону, Азиянын чемпиону, анан кече акыркы жолу ошол ВФТ 9 жолу чемпион болду да. 9 курун алды. По прозвищу Добрый. Анан дагы бир ошол өзүңүн мындай кайман атың тууралуу түшүндүрүп кетсең, ошо кайман атыңы ким койгон, эмне себептен Добрый болду? Мен 2015 ал кезде Россияда урушчу элем. Беркут деген клуб бар, ACB деген организацияда урушчу элем. Ошол кезде мушташып жүргөн кезде өзүмдүн агайым өкүл атам койгон. Сен кличкаңды Добрый койбоз депчи. Потому что не только спорттон и жашоодон да ошондоймун да. Көп нерсени айта берем ар кимге, өзүмдө ойлоп эле ар кимге ардекем айта берем, анан аянбайм, колумдан келсе берем, үйрөтө турган жерде үйрөтөм. Үйрөтүп алып менен өсүп кетет деген нерсе болбойт. Колуман келген жардам бере берем да. Анан ошого агай ошондой деп койду го дейм агай. 2015ден бери эле. Өзүңүн мүнөзүңө карата коюлуп. Мүнөзүмө карап коюлган. Көбүнчө бойлордо дагы жана соперниктер, слабый соперниктер чыгып калса, ошол үчүн мен көп бойлорум удушение да. Захват, удушение. Көбүнчө урбайм да. Кечеге эле Ошто болгон Беф глобалда сопернигим слабый экен, артына өтүп туруп эле урбай эле секин захват алып койдум да. Себеп? Ол слабый да ясно көрүнүп турат. Оны мен уруп, мындай өзүм көрсөтөм кереги жок да. Потому что мен деле ошол кезде мен деле ошондой жаш болгом. И ошондой үйрөнчүк болгом да. Ошондой кырдаалга туш келип калышың мүмкүн. Мүмкүн. Ошон үчүн мен ошо спорт ошондой баштаган үчүн мен шумалга чейин спортто ошондой мындай катуу контакт, мындай токмок жеген эмесмин да. Дайым жеңил болот. Утулсам да, утсам да жеңил болот. Ошого карата коюлуп калган. Ошого карата коюлган деп ойлойм. Бул жак ким болот? Бул кам ушул биздин клубубузда жаш жигит. Кудай калса буна өздөрүнүн салмагында өзүнүн возрастында чемпион. Кудай калса биздин клубтан жакшы чемпион болот. Чемпион кандай? Күрөш боюнча. ММАда урушат, күрөштө дагы урушат. Аябай результат жакшы, кичинекей болгон менен. Атың ким? Арапбай. Ким? Арапбай. Арапбай дейт. Чемпион болосуңбу? Сага ушул спорт жагабы? Кийин кандай чемпион болосуң? Кимдей болосуң? Рыскылкаңдай чемпион болот экен да бул. Дүйнөнүн чемпиону болосуңбу? Молодец. Ушул деңгээлге жетишиңе эми кимдер себепкер, анан ошо кимдерге мындай ыраазычылык айтасың? Биринчиден мен ойлойм ата-энеме терең ыраазычылыгымды билдирем. Себеп дегенде, если ата-энем катуу против чыгып алса, катуу эле каршылык чыкканда мен может кыйналмакмын да моральный жактанчы. Биринчиден ошолор мага көп поддержка берет. Экинчиден өзүм агайым өкүл атам, Нургазы Амиркулов. 2011ден бери агайдын колунда кылам. Анан ошол чогуу залда тренировка кылган досторум, үкөлөрүм, агаларым, ошолор көп жардам берет. Себеп дегенде мен өзүм эле тренировка кылып, өзүм эле чемпион боло албайм да. Олар менен күрөшөмүн, парадаштайм, сүйлөшөмүн дегендейчи. Алардын жардамы чоң. Аларга терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушу эми Рыскулбек инибизди ошо 2001 жылдан бери тааныйбыз. Рыскулга ошо өтө сыймык таанабыз, жөнөкөй бала. Ошо өзү айткандай, ака ошо бой эле болсун, мен ошо машина меники, поезд меники деп атты. Ага мен өзүм неме кылып аттым, ошо кээде ишенбей аттым, анан боюн көрүп аттык үйдө, көрүп атты, анан бир маалда жеңгенден ошо үй бүлөбүз менен сыймыктандык. Ошо мен ошо залдын немеси катары, ошо администратор катары ошо сыймыктанам ошо Рыскулбек Ибраимовго. Өтө жөнөкөй бала.